Урматтуу төрага, урматтуу Курманкул Токторалиевич, мынабы кече өзүңүздөр билесиздер, ноябрда 17 фуранын алтын концентратын мынабы финансовый полициянын баягы козголгон иши менен Эркештамдын таможнийинда токтотуп турду эле. Кече 21 сентябрда лицензиясын жаңылады деп мынабы ошону Эркештам эмес, мына достук таможня аркылуу Кытайлар чыгарып кетиптир. Ошол министрлердин таможнянын деңгээлинде коррупция токтобой атат. Коррупция токтобой атат. Ушуну мына кече эле ушул незаконный болуп жаткан боюнча комитетте каралган эле. Мына кече ГКПНда. Ушул токтобой атат, урматтуу Курманкул Токторалиевич. Ушуну кимдер күнөөлүү? Азыркы таможня айтат, азыркы Самат Сатарович деген азыркы таможнянын представители. Мен билбей калыппын, балдар чыгарып жибериптир, Эркештамдан эмес, Достуктан чыгарып поездга жүктөп кетишиптир деп. Мындай боло берсе, бул мамлекетте оңолушу кыйын болот. Ошондуктан урматтуу Курманкул Токторалиевич, ушуну биз тышательный карап, бир элдин пайдасына, мамлекеттин өнүгүшүнө бир салыш керек да ушул нерсени. Бул кумтөрдөн баягы айырмасы жок нерсе. Ушу бунун үстүндө чоң акча жүрүп атат. Ал жерден токтоп атса, буяктан чыгарат, бул жерден токтосо ал жерден чыгарып. Мынабы мурда дагы ошол айыл өкмөт болуп иштеп жүргөн Мамажаков деген эрте менен силерге комитетте карайсыңар деп айыл өкмөтү чоңолай Мамажаков өскөн деген. Бунун бир тууган агасы ошо прокуратурада иштейт экен. Ошол агасына таянып көптөгөн туура эмес иштерди кылып жүрөт. Ошон үчүн тиги агасын дагы баягы кызматын караш керек.